Бакайаты айылындағы бұл имаратқа 55 жыл болды. Бүгінгі күндө 160 баланы батырған мейірім бақчасы болып иштеп келет. Бирок курулгандан бери бир жолу да толук кандуу оңдоодон өткөн эмес. Жергиликтүү бийликтин аракети менен 2017 жылы гана терезе, эшик чатырлары жана жылуулук системасы алмаштырылган. Быйыл калган шарттарды жакшыртуу максатында капиталдык ремонт жасалууда. Ушул көйгөй аябай көп жылдан бери чоң көйгөй болуп келаткан ушул маселелер. Анан буюрса быйыл биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарынын колдоосу менен, биздин жергиликтүү айыл өкмөттүн, Бакайаты айыл өкмөтүнүн колдоосу менен дем берүүчү грантка өтүп, 7 миллион сомдук капремонт иштери баштап жүрүп атат азыркы учурда. Жашынакай шарттар түзүлсө, балдарыбыз жашынакай тарбия алат жагдайда, ата-энелер жашынакай жагымдуу менен алып келет, кызматкерлерге да жашынакай шарт түзүлөт. Негизи бул аймакта 5 бала бакча бар, бирок алардын эң көйгөйлүүсү ушул болгондуктан аталган имаратты депутаттар менен айыл өкмөтү быйылкы планга киргизишкен. Каражаттын жарымы жергиликтүү казынадан, калганы мамлекеттин эсебинен берилген. Биз балдарыбызга шарт түзүү ушул жергиликтүү бийликтин, ушу биздин милдетибиз. Жумуш жүрүп атат. Пайдаратчы буюмдарга дагы биз баягы талапты дагы коюп атабыз. Ушул бат жанагы сапаттуу кылып бүтүү үчүн биз ушул жерде техникалык технадзорлор да бар, ушул жерде жана ушундай комиссиялар бар, баардыгыбыз биргеликте ушул жерге көзөмөл жүргүзүп атабыз. Буюрса ушул бала бакчаны капиталдык ремонттон оңдоп бүтүрүп алсак, балдарыбызга ыңгайлуу шарттар түзүлмөк да. Талас облусунда жалпы 86 бала бакча бар, бирок бул жетишсиз болгондуктан бүгүнкү күндө облуста 7 жаңы имарат курулууда. 10га жакын бала бакча капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Ал эми дубалы бекем эски имараттар заман талабына ылайык кеңейтилип жатат. Эски стандарт менен салынып калган бала бакчаларды кеңейтүү иштери дагы колго алынып, Шумкар үй айыл аймагында бир 50 орундуу кичинекей бала бакча кеңейтилип, ал 70 орундуу бала бакчага айланды. Көпүрө базар айылындагы бала бакча толук ремонттон өтүүдө. Азыркы күндө Талды булак айылындагы бала бакча дагы кеңейтилүүдө. Ак дөбө айылында бул 2 бала бакча бар, кеңейтилип 60 орундуу болууда азыркы күндө. Азыр облуста мекемелер жайгашып алган 2 мурунку типтүү бала бакча имараттары кайрадан муниципалдык баланска кайтарылууда. Аларга ремонт жасалып, пайдаланууга берилмекчи. Белгилей кетсек, облус боюнча 9,5 миңге чукул бала бакчага барат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.